Арыктагыңыз келсе, сельдерей жеңиз. Сельдерей чатырча тукумундагы 2 жылдык өсүмдүк. Бул чөптүн 20га жакын түрлөрү бар. Анын бардык бөлүктөрүн тамакка кошсоңуз болот. Тамырын, сабагын, жалбырагын. Сельдерей кычкыл жыпар жытка жана жеңил жаңгак даамына ээ. Ал тамак жасоодо жана фармакологияда кеңири колдонулуп келет. Сельдерей байыркы Грецияда колдонулган. Гректер үйдү жин-перилерден коргош үчүн сельдерей менен кооздошкон. Өсүмдүк ийгилик алып келет деп ишенишкен жана көбүнчө сарымсак жана пияз менен айкалыштырышкан. Сельдерей алгач дары чөп катары гана колдонулуп, 17-кылымда гана тамак аш катары керектеле баштаган. Ал эми Америкага 19-кылымда келип өстүрүлө баштаган. Сельдерейдин 6 тургай жарым расмий борбору дагы бар. Ал Колорадо штатындагы Арвада шаары. Дүйнөнүн сельдерей борбору деп аталат. Сельдерей организм үчүн өтө пайдалуу чөп. Анын курамында аскорбин кислотасы, холин, органикалык кислоталар, минералдар жана эфир майлары бар. Көптөгөн касиеттерге ээ болгон бул чөптүн пайдасын жана зыянын билгиңиз келеби? Анда бизден алыстабаңыз. Биринчи, сельдерей көптөгөн органдарга пайдалуу таасирин тийгизет. Ал аллергияга каршы, эс алдыруучу касиетке ээ. С витамининин курамына байланыштуу сельдерей кан айланууну калыбына келтирет, кан басымын нормалдаштырат. Анын курамындагы темир, магний жана кальций иммундук системаны жакшыртат. Сельдерей кандагы гемоглобиндин деңгээлин жогорулатат. Ошондой эле эс тутумду жакшыртат. Альцгеймер оорусун алдын алат. Бул чөп нерв системасына пайдалуу таасирин тийгизип, стресс гормонунун курамын төмөндөтөт. Сельдерей зат алмашуунун бузулуусун алдын алат. Сельдерейдеги лютеолин денени жашартууга жардам берет. Экинчи, айымдар үчүн сельдерейдин пайдасы. Сельдерейдин курамында диеталык клетчатка камтылган, ошондуктан аны кошумча салмактар менен күрөшүүдө эч коркпостон колдонсоңуз болот. Аны ашыкча жеп алуудан да коркпой эле керектей бериңиз. Анткени 100 грамм сельдерей 16 килокалорияны гана камтыйт. Айтмакчы, бул пайдалуу өсүмдүктөн жасалган тамактардан турган атайын диета дагы бар. Сельдерейдин айымдар үчүн пайдасы өтө чоң. Анткени ал организмде топтолуп турган зыяндуу заттардан арылууга гана эмес, шишиктерден да сактайт. Ошондой эле гормоналдык бузулууларда, оор күндөрдө алсыздыкты азайтып, маанайыңызды көтөрөт. Мындан тышкары сельдерей айымдарга менопауза учурунда да көмөк көрсөтөт. Эгерде 35 жашта сельдерей уруктары менен жылына 4 жолу дарылануу курсун жүргүзсөңүз, анда менопауза байкалбайт. Үчүнчү, мырзалар үчүн сельдерейдин пайдасы. Бул өсүмдүк эркектер үчүн кандайча пайдалуу? Сельдерейдин курамында андростерон бар. Ал потенциалды жакшыртат. Сельдерей эркектерге генитурия системасынын оорулары менен күрөшүүгө жардам берет. Эгер жакын адамыңыз ашыкча салмакка берилип кетсе, анда сельдерейди сөзсүз түрдө жолдошуңуздун рационуна кошуңуз. Ал жогоруда айтылып кеткендей эле организмден бардык токсиндерди жана зыяндуу заттарды алып чыгып, зат алмашууну тездетет. Эркектер сельдерейди простатит үчүн профилактика катары да колдоно алышат. Өсүмдүк өзүнүн диуретикалык таасири аркылуу генитурия жана жыныс органдарынын жугуштуу ооруларын жеңет. Мындан тышкары өсүмдүктү бөйрөк жана боорду дарылоого да сунушталат. Төртүнчү, карыларга пайдасы. Сельдерей карылар үчүн өтө пайдалуу азык катары колдонулуп келет. Ал холестеролду жана кандагы шекердин деңгээлин төмөндөтүүдө жардам берет. Андан тышкары сельдерей чөбү астеросклерозду, кант диабетин жана жүрөк кан тамыр ооруларын алдын алат. Сельдерей муундардын сезгени оорулары бар адамдар үчүн, башкача айтканда, артрит, артроз жана ревматизм сыяктуу оорулардан жабыркагандар үчүн өтө пайдалуу болуп саналат. Сельдерей сабагындагы заттар зара кислотасынын кристаллдарынан арылууга жардам берет жана бул цистит, генитурия оорулары менен ооругандарга дары чөп катары колдонулуп келет. Бешинчи, сельдерейдин косметологияда колдонулушу. Бетте жылмакай кылат, беттеги тактардан жана сепкилдерден арылтууга жөндөмдүү, бетти калыбына келтирет, бырыштарды кетирет жана жашка байланыштуу тери өзгөрүүлөрү менен күрөшөт. Чачтарыңызга жакшы таасирин тийгизет, ооздогу жаман жыттан арылтат, диштериңизди тазалайт. Сельдерей теринин бардык түрлөрүнө жарайт. Эскертүү: эгерде сиздин сельдерейге аллергияңыз бар болсо, анда аны колдонбой эле койгонуңуз туура. Ал эми сиз сельдерейди кайсы тамак аштарга колдоносуз? Комментарийге жазууну унутпаңыз.
Адистердин айтымында силдирей көптөгөн пайдалуу касиеттерге бай болушуна карабастан зыяндуу да болушу мүмкүн. Азыр силдирейди кайсы учурларда колдонууга болбойт экендигин айтып беребиз. Биз менен бирге болуңуз. Силдирейдин 2 зыяны. Биринчи, кош бойлуу айымдарга зыяны. Силдирейдин эң негизги каршы көрсөткүчү аны кош бойлуулук жана лактация учурунда колдонуу болуп саналат. Силдирей аз өлчөмдө коркунучтуу эмес, бирок анын керектөөсүн чектөө керек. Силдирей уруктарын көп өлчөмдө колдонсоңуз, боюңуздан түшүп калуу коркунучу бар. Силдирейдин сабактарынан, тамырларынан жана жалбырактарынан табылган апиол заты матканын жыйрылышына алып келип, кан кетиши мүмкүн. Ошондуктан айыз учурунда силдирей жегенге болбойт. Ашказан ичеги карын оорулары бар адамдар өсүмдүктүн эч бир бөлүгүн чийки түрүндө жебеши керек. Экинчи, кайсы ооруларга болбойт? Силдирейди колит жана энтероколит менен жапа чеккендерге жегенге болбойт. Себеби анын курамында эфир майы көп. Ал эми тромбофлебит жана варикоздук тамырлары бар адамдар үчүн дагы силдирейди колдонгонго болбойт. Бөйрөктөгү таштар үчүн силдирейди көп өлчөмдө жесеңиз, ал операцияга алып келиши мүмкүн. Ошондуктан аны өлчөмү менен колдонсоңуз, анда бул бөйрөктөрдү тазалоого жардам берет. Ошондой эле силдирейди колдонууга эпилепсиясы барларга сунушталбайт. Силдирей ширеси. Силдирей ширеси А, К, С витаминдерине жана бета-каротинине бай. Анын курамында B6 витамини, калий, магний, цинк, кальций, фосфор жана темир бар. Силдирей диеталык клетчатканын булагы болуп саналат. Ашказанга тез сиңип, организмибизге айрыкча териге, чачка жана тырмакка жакшы таасирин тийгизет. Бул суусундук айрыкча спортсмендерге, физикалык кыймылдарды көп жасагандарга, эртеден кечке көп энергия короткондорго сунушталат. Активдүү кыймыл учурунда силдирей ширеси тез чарчоодон коргойт, күч берет, профилактикалык таасирлерге дагы ээ. Ошондой эле мезгилдүү инфекциялардан дагы коргойт. Бул ширенин жашартуучу таасири дагы бар. Себеби силдирей көптөгөн органдар үчүн пайдалуу. Жаңы силдирей тамырынан жасалган суусундуктар көрүүнү жакшыртат жана өнөкөт көз ооруларынан сактайт. Силдирей ширеси кичинекей балдардан жана өнөкөт диагнозу бар улгайган адамдардан тышкары дээрлик бардык курактагы адамдар үчүн эң пайдалуу суусундук. Силдирей ширесин жасоону эң тез жана натыйжалуу жолу. Жуулган жаңы силдирейди кадимки теркадан өткөзүп, марлинин жардамы менен сыгып алыңыз. Эгерде сизге силдирей ширесинин кычкылдаамы жакпаса, анда аны жашылча же жемиш ширелери менен аралаштырыңыз. Бирок организмге өтө күчтүү таасирин тийгизип, терс реакцияны жаратпаш үчүн ингредиенттерди кылдаттык менен тандаңыз. Силдирейдикиндей касиеттери бар жашылча жемиштерди жана өсүмдүктөрдү кошпогонго аракет кылыңыз. Мисалы, силдирей менен петрушканын аралашмасы бөйрөккө пайдалуу. Ал эми стресске кабылган учурда жаңы сабистин ширесин кошууну сунуштайбыз. Ал эми азыр силдирей кошулган элдик рецепттерден бир нечесин айтып берели. Айыз оорутуп келгенде, климакста силдирейдин уругун колдонуу керек. 1 чай кашык силдирейдин уругун термоска салып, үстүнө 1 стакан кайнак суу куюп, 5-6 саат демдеп коюңуз. Эч убакытта кайнатпаңыз. Тундурманы 2 аш кашыктан бир күндө 4 маал тамактанарга жарым саат калганда ичип турасыз. Муну 35-40 жаштан ашкан айымдар жылына 1 ай ичип турса, климакс кеч болот жана убагы келгенде тез өтүп кетет. Экинчи, уйку качып уктай албай жатканда 35 грамм силдирейдин тамырын 1 литр муздак сууга аралаштырып, 8 саат коюп коюңуз. Даяр болгон соң дакиден өткөрүп алып, бир күндө 1 аш кашыктан 3 маал ичиңиз. Силдирей жөнүндө дагы кандай кызыктуу маалыматтарды билесиздер? Комментарийге оюңузду калтырып коюңуз. Ошондой эле видеого лайк басып, биздин каналга жазылууну унутпаңыз. Видео жакса лайк басып, ой-пикириңизди калтырып коюңуз. Канчалык көп лайк болсо, ошончолук көп кызыктуу видеолор чыгып турат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.